Саламатсыздарбы урматтуу YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүнкү менин каарманым эл аралык продюсер, чоң иш-чаралардын уюштуруучусу, музыкант Ислам Сатаров мырза келип отурат. Ислам мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Сизди көпчүлүгү эле билет, ушул чоң иш-чаралардын уюштуруучусу, анан дүйнөлүк ырчылардын концертин дагы Кыргызстанда уюштуруп жүрөбүз, аларды чакырып. Азыр эми Кыргызстан эле эмес, кошуна өлкөлөр. Кошуна өлкөлөрдү дагы. Алгачкы суроом, жакында эле Филипп Киркоровдун концерти болуп өттү Кыргызстанда. Анан багы бир аз талкуу жаратып өтпөдү ошол концертчи. Филипп Киркоров кыргыздарды сыйлабай эле бир эле футболка менен келип ырдап кетти. Эмне үчүн Казакстанда, Ташкентте сонун формалары менен келди депчи. Анан өзү дагы Instagram баракчасына түшүндүрмө бериптир. Анан ошол концерттин уюштуруучусу катары өзүңүз дагы айтып өтсөңүз, ошодон баштайлы маектен. Эми азыркы заманда концерт эмес, элдер өздөрү араң жашашып атат да. 55 жылдык юбилей болду. Gold the Greatest Hits деп. Анан ал жака барганда конок катары чакырылдым. Ушул Орто Азиядан жалгыз мен чакырылыпмын. Продюсер, кесиптеш катары. В Центральной Азии мы вас любим, вы большой наш учитель, величайший человек мирового уровня. А я тоже хочу, в свою очередь, вам подарить. Вот, подержи. Это вот, вижу имя, коробку. Ну вот, собственно говоря, пригласить вас. Это уже, Да. ты везде. Вот, везде, и у вас теперь это тоже. Это медаль. Тут надо ее вытащить, она запуталась. Вот. Ну, медаль, надо посмотреть, каким она номером. Тут надо навести QR-код. Спасибо. 461. Ух ты, какая. Спасибо. Все, здесь 15, 27, 12 образов, шоу. Ну, наверное, Это сказка, да. я сам не И верю, вот что здесь, и вот здесь приглашение на банкет, на все, пожалуйста. Вот. Такая. Спасибо. Ошондо айтып калды. Ислам, мен чарчадым, гастролго чыккым деле келбейт, эс алышым керек, балдарым деле чоңойду, атам 90го чыкты деп. Анан жок, жүрүңүз энди, эс алгыча барып келели деп. Баштаганбыз. Анан бул костюмдардын келбеген себеби негизи бул жакта негизи эле футболкада Киркоров эмес, биздин деле ырчылар ырдашы мүмкүн эмес да. Ал деле баягы мага болгон сый катары кабыл алдым. Ошол Ташкент шаарында болду 1 ноябрда, абдан жакшы деңгээлде болгон. Мен келатканда баягы чек ара, Өзбекстан чек арасынан Казакстанга өткөндө бул абдан кымбат кийимдер болчу. Мисалы баягы финансылык жактан караганда дүйнөдөгү бир да андай гардероб жок да. 2,5-3 миллион долларга чейин турган баалары. Бир эле костюмдун баасы 500 000 долларга чейин болгон болчу. 50 000 доллардан 500 долларга чейин. Казакстандын границасынан ошол кээ бир документтери туура келбегендиктен өтө албай калды. Бир 20 тонналык баягы фора деп коет го, трейлер чоң машинада. Биз ойлодук, акыркы сааттарга чейин келип калат, чыгып калат, вертолет менен алдырсакпы, такси жөнөтө калсакпы деп. Аягында мүмкүн эмес болгондон анан сурандым, ушундай болуп калды. Анда перенос кылалы. 6 айдан кийин, качан убактыңыз болсо, же 1 жылдан кийин. Анан кадимки эле кыргыздын өзүңүздөр байкасаңар, чапандар менен, зоот кийимдер менен, найзалар менен, кылычтар менен чыгышты. Анан бир соода борборунун ичинен 3-4 катар кийим алып бердим. Бийчилерге. Байкасаңыздар, кээ бирлер айтып атат, этикеткалар менен чыкты. Бул дагы ошол 3 өлкөнүн эл артисти да. Россияныкы, Украинаныкы, Чечняныкы. Дүйнөлүк чоң сыйлык бар, убагында баягы World Music Awards деп Майкл Джексон менен убагында гастролдогон. Эми мындай карасак, СНГ өлкөлөрүндө Филипп Киркоровдон өткөн мыкты жылдыз жок. Ошонусуна карабай мен айттым, кыргыздарга ырдап берсеңиз эле жетиштүү. Костюмдарыңыз үчүн келген жок деп, болгон күчүн айыган жок. Андан кийин стресс болдук, баарыбыз эле талашып тартыштык. Мамилебиз мындай олго-солго барып, анан кийин Филипп Киркоров менен. Андан кийин 5 ноябрь Астана шаарында болду, 7 ноябрь Алматы шаарында болду. Ийгиликтүү аяктап, аягында
Эми бул жагынан абдан оор. Кыргыздын эле концертин уюштуруш кандай оор да. Бирок биз ошого карабай аракет кылдык. Чындыгында мындай формасы үчүн эмес, ырлар үчүн эл ушунчалык жан дүйнөсү менен берилип, ал концертти биз дагы барып көрбөдүкпү. Мен эми баягы кыргыз элине, биздин Кыргызстандын жарандарына абдан чоң ыраазычылык билдирем. Учурдан пайдаланып, бир дагы жаман сөз жазышкан жок да. Баардыгы жакшы сөздөр жазышты. Баягы кээ бир учурларда баягы кыргыз элинин маданияты, жана тосуп алгандагы башкача тосуп алдык. Балким ошол нерсе дагы түрткү берди. Эми кантип эле биз баарын сонун келтирген аягында костюм жок чыгарып коймок элек. Бул деген 2-3 мамлекеттин ортосундагы бул баягы чек ара маселеси. Бул абдан назик маселе. Аны мен же кыргыз өкмөтү же казак өкмөтү чече албайт экен. Ушундай формальностун айынан ушундай болуп калды. 50 жылдык турнесинде болгон концертте да бардык элек, анда бир укмуштуу сонун шоу болгон, сахна жасалгасы. Дүйнөлүк режиссер, дүйнөдөгү номер 1 режиссер Франко Драгони бул аламдан кетти. Бул ырчылардан эки эле ырчы менен иштешти. Бирөөсү Селин Дион 2007-жылы Лас-Вегаста Цезар Палас концерттик залында, атайы Селин Дион үчүн курулган концерттик залда New Day деген программасы Селин Диондун деле концертин даярдаган. И ырчылардан экинчи ырчы, жалгыз гана ырчы ошо Филипп Киркоров. Ошол дүйнөлүк постановканы алып келгенбиз Кыргызстанга. Ислам байке, айтсаңыз, ошол 5 жыл мурун келип, анан 5 жылдан кийин кайра келип атпайбы спорт сарайгачы? Анан Филипп Киркоров дүйнөнүн бир чоң сахналарында ырдаган ырчы, анан кандай өзгөрүүлөр болуптур деп айттыбы же дагы деле такыр эле өзгөрүү жок экен? Жок. Биз баягы жакшысын чыгарып, жаманын жашырганга аракет кылабыз да. Эми ошол эле спорт ордосу 73-74-жылдары салынган экен. Анан эми азыр баягы бизде курулуш абдан күчөбөдү. Ар жагына да бир чоң үйлөр түшкөн, бер жагына да үйлөр түшкөндө ортодо бир кызыктай бир абал жараткан, бир аварийный состояние турат. Бизде негизи эле концерттик зал жок. Анан Кыргызстан ушул Орто Азиядагы эң кичинекей, бирок меймандостугу жакшы эл болгон үчүн Филипп Киркоров концерттик зал үчүн эмес, баягы биздин кылган мамилебиз, биздин достук мамилебиздин гана негизинде келет. Анан эми ал жака биз мебелдерди башка жактан алып келебиз, актап сырдайбыз, ремонтун жасайбыз. Жок жанагы караңгы жерлерде лампочкаларын алып келебиз, гримерный столдор, эми бул райдер деген түшүнүк бар, ошол келип кеткендеги техникалык жана баягы бытовой условия деп коет. Ошол негизинде баардыгын толук аткарабыз. Андыктан анча көп кемчиликтерди мындай өзү байкабай деле калат да. Эми ушундай дүйнөлүк деңгээлдеги ырчылар менен кандайча иштешип калдыңыз? Ошол учурдан эске салсаңыз, Валерий Меладзе айтор көп ырчылар менен иштешип жүрөсүз. Дүйнөлүк жылдыздардан вот Андрей Бачелли бар. Эми дүйнөдө андан өткөн кыйын жылдыз жок да. Ушу көз азиз болсо дагы ушул классикалык стилде ырдаган, жанагы Голливудда жылдыздар аллеясы бар, ал жакта аты жазылган. Бул болгону гана кыял. Эгер кыялың, аракетиң түз болсо, акчанын деле, демөөчүнүн деле баягы кереги жок да. Мен баягы өзүм учурдан пайдаланып айтып кетейин. Мен көпчүлүгү баягы башкача элестетишет да, бай адам, анан эч айырмам жок. Ошол кыргыз орто чыгармачыл адамдардан эч кандай өзгөчөлүгүм жок. Болгону бир аз ой жүгүртүүм башкача болушу мүмкүн. Анан иш тажрыйбам. Баягы бүркүт деле бийик учат да. Бийик учса, канчалык бийик учса, ошончолук баягы алдыдагы нерселердин баарын детально көрө алат экен да. Ылдый жакта минтип отура берсең, башка эмнени көрөсүң? Асманда карап отура бересиң. Менин негизги максатым кичинекей элине кыял кеч болчумун. Ошо Ислам байке айтайын деген ошондой чоң ырчылардын ишеничине кирип, анан баягы анча-мынча адамдарды алар деле кабыл ала бербейт да. Туура. Ишеним бул эмне? Биринчи өзүңө ишенишиң керек. Өзүңдүн кылып аткан жумушуңа, канчалык деңгээлде өзүңө ишенсең, амбициядан алыс болсоң, баягындай кургак жөн эле бизде баягы азыркы учурда хайп деп коет, пиар деп коет, баары эле аракет кыла берет, баягы жашоосунда өзү аябай деле баягы акылдуу адам эмес. Соцтармактардан карасаң таң каласың да жазган постторун көрүп. Бирок мен айта албайм, мен укмушмун, мен уникалдуумун, жалгыз эле менмин деп. Бизге окшогондор көп. Бизде баягы тармактык негизде баягы айырмаланат да.
иш жүгүртүү алгоритм. Кыскача ушундай жооп бере алам сиздин сөздөрүңүзгө. Валерий Меладзе менен дагы дуэт ыргаптырсыз. Ал кайсыл сахнада эмне болуп ырдап калдыңыздар? Сиз сунуш кылдыңызбы? Сунушуңузду кандай кабыл алды? Мен сунуш кылган жокмун. Бул баягы кокустан болгон нерсе. Мен 5-6 жылдан бери баягы симбиоз деп коет, же азыр коллаборация деп коет. Ар кандай баягы терминдер чыгып атпайбы? Коллаборация деген ошол эле ошол бир типте адамдардын акыл эсине сиңген нерсени такыр түп тамырынан башка нерсеге өзгөртүү. Башка жактан костюм кийгизип кайра жаңылап жасоо. Анан красиво деген ыры бар, жана красиво ты вошла. Анан карасам абдан көп ырчылар ырдаптыр. Эми бул Валерий Меладзе, Константин Меладзе булар эми дүйнөлүк деңгээлдеги булар легендалар да. Канчалаган поколенияларды алып чыкты. Ошол Виаграны эле алалы, Эмбентоун алалы, жакын арада эле. Анан Турцияда ошол Таркан, Мустафа Сандал, Ибрахим Татлысес менен иштеген бир чоң бир легендардуу оркестр бар. Istanbul Strings деген бул дүйнөдө жалгыз гана ошол чыгыш ыргактарында ойнойт да скрипканы. Ойлонуп, демек ушундай бир коллаборация жасап көрсөм деп Стамбул шаарына барып, чоң студияда ошол ырын запись кылып дайындап жүргөн ойдо эле жок болчу. Анан ошол Орто Азиялык турнесин уюштурганбыз, Өзбекстан, Казакстандагы биздин кесиптеш партнерлор менен. Келгенде баягы чай үстүндө отуруп, сиздин ырыңызды ушинтип жасадым эле, баягы абдан башкача кабыл алды. Шок болуп эле Ислам ушуну экөөбүз ырдайлы анда бүгүн дейт. Мен айттым жок, мен акым жок. Бул сиздин акыңыз. Элдер сиз үчүн келди. Мени тааныган бар, тааныбаган бар. Анан мен чыксам бул өтө одоно көрүнөт. Андан көрөк рисковать этпей эле коелу, өзүңүз эле ырдаңыз десек. Чыгыш ыргагында жасалган аранжировка болчу. Анан жок Ислам. Мен айттым, уктаган жокмун. Мен сизди тосом деп бир сутка уктаган жокмун. Үнүм да чыкпай калат азыр. Андан көрө өзүңүз эле ырдап бересиз. Макул деп чыккан. Сахнага чыгып туруп эле Ислам менен иним досум бир жерге бекинип алды окшойт. Азыр экөөбүз чыгып ырдашыбыз керек. Тапкыла Исламды деп анан ошол жерде талкууга алынып эксклюзивдүү бир жакшы бир чыгарманы коллаборация кылганбыз да, ремикс түрүндө бир аз башкачараак кылып. Мен буга адамдар укпаса, кулагы үйрөнбөсө, бир аз баягы өзүмдүн жакындагы, ар жак бер жагымдагы адамдар мага телефонго баягы эмесин, тасмасын салып коюшуптур, телефонго тартылган. Арасында көрсөтүп койсоңуздар болот, ушу берүүнүн арасында. Сөзсүз. Анан анда Ислам менин юбилейлик концертинде чогуу ырдайлы, анда кел анда өзү эле эл үйрөнгөн аранжировка менен жандуу музыканттар менен ырдайлы деп ошондо ырдаганбыз. Өзбекстанда дагы Орусиялардын Голос деген проектисине окшош Артист деген чоң проектке конок катары барыптырсыз. Эл аралык медиа эксперт катары чакырышты. Негедир Кыргызстандан чакырылдым, башка кошуна элдерден болгон жок. Эми алар деле баягы көрүп турушат экен да. Эки жакта жүргөнүбүздү, баягы иш тажрыйбасы бар деп туруп, ошол баягы Фабрика звезд, ошол сыяктуу проект, бирок өзбек тилинде болот экен. Өзбек тилинде деле мен окура сүйлөй алам, көп тилдерде сүйлөйм. Баягы өзбекче сүйлөсөм, баягы биз комментарий жазган жакшы көрөт эмеспизби? Анан өзбекче сүйлөп, кыргызча сүйлөсөм алар түшүнбөйт. Анан ошол орус тилинде сүйлөп, талкуулап, ошол жака барып келдик. Кудай буйрса дагы Өзбекстандын чоң телеканалдары менен келечекте жасай турган проекттерибизге. Биринчи мен сизди ырчы катары тааныдым эле, анан өзүңүз азыр ыр жаздырып жатасызбы? Бул жакта кандай болот? Мен Кудай буйрса бир жаңы альбом жасап атам. 2023-жылдан баштап мен концерт уюштуруу, алып келүү иштерин токтотом. 15 жылдын тегерегинде жетиштүү эле проекттер жасадык. Сен мунун азабы абдан оор да. Астынан мисалы ошол эле Киркоровдун концертине кеткен ошол ден соолугумду, баягы нервимди мен
өмүрүмдүн аягына чейин толуктай албайм да. Акча менен дагы, байлык менен дагы бул абдан. Мен айтат элем, менин кесибим дүйнөдөгү эң опурталдуу кесип. Ошол эртең иш чара боло турган болсо, ошол иш чаранын негизинде кандайдыр бир форс-мажор болсо, кокустук болсо, ишке ашпай калса, ошол күн меники акыркы күнүм болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан сиз туура белгилеп айтып кеттиңиз, өзүм дагы ошо чыгармачыл адам катары ырчылыкка басым жасайын деп турам. Жөн гана баягы жеке ырдоо эмес, кандайдыр бир ошол кыргыз эстрадасында негизи эле Орто Азиянын деңгээлинде бир башкача бир форматта бир гибрид ориентал форматта бир ырларымды жазып, жаңы альбомду жазып атам азыр. Көп дүйнөнүн булуң буручтарынан тандалган жакшы музыканттар менен. There'll never be another you. No one will achieve the whole queen you. And loneliness has come to take a place. I close my eyes and see your face. Beautiful. Continue. I'm علي انتهي دوا حبيبي علي. It's fantastic. That's awesome. Oh my God. My Beautiful. You're making me cry. Alsam deyim kuştun bosundan. Baskanı sonunu maralday bizdin alat onun. Ay kızdaray, ay kızdaray. Kızlar and Kyrgyz girls. Girls. Kızlar. Kyrgyzstan. Kırgızstan. Kurdistan. Окей. Исламбек анда маектин соңунда мындай кылып жыйынтыктасак туура болот го. Сиз айтып калдыңыз башында бала чагымды, мектеп курагымды сурабай эле койгула, баягы окшош эле суроолор депчи. Бирок айрымдар ойлошу мүмкүн, мындай Ислам Филипп Киркоров же Меладзе менен иштеп эле бир мындай туруп эле иштеп калгандайчы, анан эч кандай кыйынчылыкты көрбөгөндөй. Кандай жолдорду басып отуруп анан ушундай ийгиликтерди багындырып келе жатасыз? Мен бул өтө татаал, өтө оор жол. Бул мен тандаган жолдун азабына жалгыз гана чыдам, сабыр туюу сары алтын деп коет го. Көпчүлүк айрылып калат. Үйрөтчү, биз окуучу бололу, муну үйрөнө албайт, муну эч качан Оксфорд, Гарвард университеттеринде дагы мындай нерсени үйрөнүш. Бен соолук аркылуу мен айтып атпаймынбы, уйкусуз түндөр, ар кандай стресс, ар кандай интрига, ушак, жала жабуу, бул адамзатына бул канына сиңгенде жакшылык менен жамандык ар дайым оштоп жүрөт. Инь-янь бар го, инь-янь. Ак менен кара дайым кишини жамдап жүрөт. Көпчүлүк учурда көрүнөт да, мен акчаны пачка кылып салып алып эле, күрөп эле эки жакта чачып жүргөндөй. Мен мисалы ушул учурда өзүм бир жакшы бир үйлүү болгум келет да. Учурда жакшы бир өзүмдүн кыялымдагы үйлүү болгум келет да. Бирок мен ушул чыгармачылыкта тапкан эмгегимди, ден соолугумду алмаштырып бир 20 үйдөн ашык үйлүү болмокмун да. Бирок бул жашоодо максат үй салып, бала бакырып той бериш эмес экен да. Чыгармачылык жолго баягы жаралгандан кийин биз жакшы бир из калтыруу. Билбейм, бул канчалык деңгээлде баягы пафосно угулушу мүмкүн, одон угулушу мүмкүн, бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт, бирок менин аракетим ушул да. Ислам аке, мен сизге ишенем, чыныгы баягы чыгармачылыкты сүйгөн адам из калтыргысы келет. Буну сиз баягы азыр көптүр ушул нерсени ишке ашырып жатасыз. Сиз жасаган иштерден же баягы концерттерден жөнөкөй элби же бир ырчы ушул нерсени көрүп таасирленип ошондой болгусу келсе дагы баягы сиздин эмгегиңиз бул нерсе. Анан жакында эле ошол түрк ырчысы Мустафа Сандалдын концертин уюштуруп жатыпсыз. Ийгилик. Абдан чоң ыраазычылык билдирем. Кызматташып ар дайым байланышта болуп туралы колдооңуздар үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Анда ушун менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Видеону көрүп, жакшы ой пикир калтырсаңыздар биз кубанычта болобуз.